Булардын баары каргап атат мен азыр. Бүт ыйгар муктарыбызды тушадың, өлтүрдүң, депутаттарын, коллегаларыңа жан тартып, жумуш топту башкарып алып туруп, бүт бизде эч нерсебизди калтырбадың деп булардын баары мени каргап жүрүшөт мына кабинетте 1 айдан бери. Коомчулукта кызуу талкууга алынган элдик курултайда мыйзам долбоору өткөн жумада парламент тарабынан кабыл алынды. 2 рет оңдолуп, жумушчу топ түзгөн курултайдын 22 беренеси 15ке чейин кыскарды. Анда курултайдын делегаттары бир жолу гана шайланууга жана жергиликтүү бийликтин ичине кийлигишүүгө тыюу салынды. Эл өкүлү Эмил Токтошов курултайчыларга 2 жылда бир жолу жыйын өткөрүүнү сунуштап, жергиликтүү бийликтен таасир талашууну токтотууга чакырган. Сиздер курултайдын делегаттары кантип улуттук маданият өнүктүрөсүздөр? Анда маданият министри эмне кылат анда? Жазып коюштар, экономика долбоор кабыл алабыз дейт. Анда аким менен айыл өкмөт эч ата кылып атабы? Бул карама каршы да, түп ордон карама каршы, жөнүндө бийлик талашмай, ызылдашмай, саясат, кыргыздар иштейбизби же ушинтип жүрө беребизби? Качан өнүгөбүз андан кийин? Мен сунушум Жанар Кубанычбеков. 2 жылда бир чогулсун, эч кандай бюджет кабыл алынбайт. Бюджет болбош керек. Келип каалаган сөзүн каалаган чиновник мактап кете берсин ошол эле. Таныш билиш аркылуу эле багында аксакал, көк сакал болуп эле келип курултайдан эмне чечесиздер? Негизги маселе. Элден шайланып келип, анан бир маселени чечиш керек да. Анан бир 5-6 адам башын бириктирип алып эле келип курултайда эле ызы чыгуулардын кереги жок. Мыйзам долбоору кабыл алынгандан көп өтпөй, элдик курултайдын делегаттары жогорку кеңеш курултайга каршы чыгып жатышканын кайрадан айтып чыгышты. Ош шаарынан делегат болгон Азизахан Далбаева эл өкүлдөрү курултайдын мыйзамдуу укуктарын толук кыскартып, эми болсо өздөрүнө атаандаш катары кабыл алып жатканын айтат. Коомчулук делегаттар калктын айрылуу катмарынын үнүн жеткирүүчү ишенимдүү өкүл катары кабыл алуу керек дейт. Бирок биз алардын эч кандай бир кымындай нерсесин тартып алганга биздин оюбуз дагы жок. Только ошолорго колуна кол, бутуна бут болуп, жакшына кылып ошолорго көмөкчү болуп, акыл насаатыбызды айтып, жашыбыз өткөнүнө байланыштуу. Ошентип иштеп берсек деген болот. Эми биз элдик караламан элдин арасынан чыктык. Накта эл менен кол кармашып бирге жашап, бирге турмушун көрүп, көйгөйдүн баарын кара желке менен кошо көтөрүп, көз менен көрүп, чоңойгондон баштап ушул жашка чейин ошо биз көрүп келе атабыз. Ал эми саясат талдоочу Абдижапар Акулов парламенттин чабалдыгынан эл курултайдын жыйынын талап кылган дейт. Ошол эле учурда бийликтен эч бир бутагына кирбеген бул институтта кош стандарттуулук бар экенин кошумчалайт. Жаранды коому күчтүү өлкөдө элдик курултай мамлекеттик органдарга кеңешчи катары кызмат кылууну сунуштайт. Деги эле Кыргызстанды мына ашкыре саясатташкан коом, бардыгыбыз саясатчыбыз, колубуздан келеби, келбейби, адамдардын өзүнө берген баасы жок болуп калды. Ынтылып эле ошол микрофонго чуркаганын жакшы көрүп калдык, бир нерсени айта алдык. Курултай ошол өз деңгээлинде кандай болгондо өттү деп эсептейт. Демек элдин ичиндеги көйгөй маселени ошол жерге өлө коррупция экендигин, жергиликтүү бийликтер такыр иштебей эле ротация өзүн актабай эле жаткандыгы жөнүндө сөздөрдү уктук. Мейли бул маселе бар экендигин биз күнүмдүк жашоодо көрүп атабыз. Муну эмне биз ошол бөлүнүп, ары тартып, бери тартып шайлаган депутаттар билбейби? Мына эл өкүлү бизде мына депутат болсун деп ошончо 90дун ичинде мен шайлаган депутат отурат да азыр. Демек депутаттарыбызга канааттанбаган катмарлар курултайдын зарылчылыгын ошо белгилеп көрсөтүп атышат. Түшүнүшүбүз керек. Ошол аябай жакшы идеяларды канчалаган илимий конференцияларда, канчалаган ишкердик баягы чөйрөлөрдө талкуу кылып атпайбызбы? Ошонун негизинде баягы кабыл алынган резолюцияларды бийликтин ар бир бутагы тийиштүү деңгээлдерде жетекчиликке алса, элдин ошол орток тилин табыш керек. Элдик курултай өткөндөн кийин бүгүнкү күнгө чейин 21 кишиден турган аксакалдар кеңеши иш алып барууда. Мындан сырткары улуттук кеңеш да бар. Алар бюджеттен айлык алышпай, коомдук башталыштагы топ катары калтырылган. Бирок катчылыктагы 7 адам казнадан айлык алып иштешет. Өткөн жылы курултай өткөрүүдө 3000ден ашуун кайрылуу келип түшкөн. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.